Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде кара сөз түрүндө 5 томдуу Манас романын жазганмын. Эпос өзөктүү мына бул китептердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы илим берүү академиясынын текшерүүсүн өткөрүп, азыркы учурда бул академия окуучулардын кеңешинин чечими менен бул 5 томдуу романым орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына жеңил болсун деп, мен ошондой эле мындай 8-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерди түздүм. Бул дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына киргизилген. Манас эпосун мындан ары дагы жайылтуу максат кылып, мен азыр 3 жылдыктын 2-нчи бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатамын. Азыр мен Семетей боюнча романдын 1-нчи томун бүтүрүп, 2-нчи томдун үстүнөн ишелип жаткан мезгилим. Баатырлык эпосун мындан ары дагы жайылтуу максатында мен 5 томдуу романымды толук ойдон орус тилине которуп чыгып, өзүм аны жана кыргызча вариант, 2 вариант тең ата интернет сайт ачтым, epos-manas.com деп. Ушул сайтка 2 вариант тең койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Биздин баатырлык эпосубуз мындан ары дагы элге таанылуу максатында мен 1 нече айдан бери ушинтип күн сайын Манас эпосун түшүндүрүп, өзүм китептерим жөнүндө окуп, 1 нече айдан бери ушундай видеороликтерди, видео тосмаларды кыргыз жана орус тилдеринде чыгарып жатамын. Белгилей кетчү жагдай, менин орус тилиндеги видео тосмаларым дүйнө жүзүнүн 12 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми биздин баатырлык эпос менен дүйнө жүзүнүн ар кандай жашоочусу өзүнүн эне тилинде, өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин бул видео тосмалар жөнүндө өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жерларыңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, анда Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен эпос боюнча кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Манас менен келген уругу калың кыргыздын эң улуусу Бакайдын жашы 35-те, кыргылдыкка 34-тө. Атемир тойго какчы нагыраны чалдырып, аксакалдуу уламалардан 60-ын чакыртты. Силер аз никеге кутба окугула, деди хан уламаларга. Кутба окуп бүткөндөн кийин Атемир жаңы буйрук берди. Азыр кыздарыбыз кыргыздын жигиттерин өздөрү тандап, кимди жактырса ушуга тийишет. Эгерде жактырбаса, жигиттер аларга катылбасын.
Tüysüz buyruk tutkan 40 batır ыңғайсы oldu kalıştı. Qanday oldu eкен күнün düşülür bakay. Ушундай кызык жумушту кылымдар бою эч ким көргөн эмес го. Абам чын айтат. Өзүнчө ойлонду манас. Атемир элде жок жорукту баштады. Мен 2 күн ачка койгон ас келгенсип, эми кыздардын алдында чоролорумду жада калса, мени да шылдыңдап жатат. Кандайча эле бул кыздар жигиттерди өздөрү таңдасын. Мындай жол бизде да, башка элдерде да болгон эмес. Мен буга жол бербешим керек. Башкача ойду таап, жигиттериме сунуш кылайын. Ай, батырлар, деп кыйкырды манас. Силер кыздарга тандатып, эл журтка шылдың болбостон мындай кылайлы. Азыр талаага чыгып, атчан жарышалы. Таалайгыра кайсы кыз туш келсе, так ошону алгыла. Жигиттер макул болуп, талаага чыгып, кыйла жерге барышып, кырка туруп калышты. Берилген белги боюнча аттарын чуу коюп, натыйжада биринчи болуп Алмамбет Саралы ат, артынан Бакай, Сыргак чаап келишти. Эми бизге кандай кыздар туш келет экен деп 40 батырдын жүрөгү сыгылып, кысталып калышты. Биринчи барган Алмамбет эң мурун тигилген Арыкөнүн үйүнө туш келди. Анын артынан келген Бакай Нааркүлдүн үйүнө, Сыргак Саягүл сулууга барып, 40 батыр толук бойдон кызды болушту. Чабышта эң акыркы болуп, аркасынан албаңдап, аты менен далбаңдап, арстан манас барды. Аккуланын дүбүктүн алыс жерден уккан Санирабига Батыр Аксарайдан буралып, Акмаралдай суналып, жаркылдап тосуп алды. Атыңыз аябай күлүк экен деп кыз күлгөндө кызарып чыккан манас өзүнүн баштаган саамалыгына аябай өкүндү. Атаң Нурайын Аккула биринчи келет десе, эң акыркы болуп келип, мен аябай шерменде кылган карачы деп Батырдын башы жерге шылкыйды. Ага көңүл бурбастан Санирабига манасты ой боюна койбостон аттан түшүрдү. Канжар тийген колуңуз оорубай калдыбы, Батыр? Дагы шаңкылдап күлдү Санирабига. Эми канычтан жолуңуз болсун. Каардан бастан төрөм катаалды кылат деп оюңузду бузбаңыз. Мен аяк болуп турсам да сиз бактыма табылдыңыз. Ошондуктан үйүмө келиңиз деп канекей манасты үйүнө киргизди. Санирабига күн батарга жакын мезгилде дастаркан жайып, 40 батыр кыздары менен үйүнө чакырып сыйлай баштады. Ал 60 көкөр аркытка күчү кайтып калат деп күчала туурап салдырды. Жеш элекке куюлган 7 меште кымыз батырлардын алдына коюлуп, эт, казы, чучук, 80 түрдүү нан дастаркандын үстүнө жайнап турду. Батырлар кымыз ичип, тамакты жегенден кийин курсактары тоюп, көңүлдөрү жайланды. Коноктордун шыбыры токтогондон кийин манас жаңы буйрукту жарыялады. Кыздар, мен ушуга тийбедим деп арманда калбашыңар үчүн мындай кылалы. Жигиттер, силер оолак барып 40 тургула. Ар кыздын көзүн байлайбыз. Кыздар жабыла барып, бир-бириnden жигиттерди кармасын. Кимди кармаса, ошол жигит ага күйөө болот. Макулсыңарбы ушуга? Макулбуз. Жаңы тамашанын кызыгына батууну каалаган батырлар Канекейдин үйүнө алыс жерге барышты. Көзү байлангандан кийин кыздар колдорун жайышып, 40 чурага келишип, кайрадан аты келген күйөөлөрүн кармап кетишти. Канчалык бой үркүтүлсө да, үтүрөгөн кара кыз кайрадан Алмамбетке туш келди. Муну көргөндө Кытай аябай ыңгайсыз абалда калды. Мага кайрадан кара кыз жармашып калды. Пушайман болду Батыр. 40 чурага жакшынакай, татынакай кыздар тийди.
Amağa bu kaydan yürüp şunday botala olgan kara kız tuş geldi eken. Bu oyun narazı olgan Almanbek Kanekey'e açık aytdı. Sonra ne söylep jatasız dedi Kanekey. Bu kızın sululuğu menen sımbatın, arzan menen kımbatın hiç yerden tapmayız. Masa Aruke kayda gitken. Kızların içinden Aruke'ni karab, anı hiç yerden tapmay, tan kalıp, içine şeksingen Kanekey Almanbek'in yanında musta ötüren kara kızı tigile karadı. Kaydan gelen kara kız. Bizden bunday kargaşalı kız yok öyle bu. Uşunda kızlar bilip dep kalıştı. Çin'in öyle bu kara kız kaydan gelip kaldı. Biz Naruköy'üz kayda yürüdük. Al kayda getip kalgan deşip. Bağır bu şayman oluştu. Sizler bu kara kızı tanışsınlar mı? Dep soradı Sanira bir kızlardan. Yok, tanımayız. Bu salpıldagan kuğunu Katarga kim alıp жүрөtüler dep kızlar karkırıp kuluştu. Bağırın şimdi Kanekey Aruköy'e gelip ağa akırın ayttı. Almanbek'te ayaba akıllı, kasiyetli candı, kapağıl bağın. Kaydan жүрüp kuğulup karagız bolup kaldın. Tezine kadın kütürüme kayda gelip ağa ayal bulgunga makul bolgun. Kayıptın kız Aruköy'e hiç nertesi cevap vermekten Kanekey ağa dağı söyledi. Sen Almanbek'te oңой debegin. Al kalın Kıtay'ın uluğu, kanlı kaşka tunuğu olur. Eğer de bunu jaktırmasan, senin manas, meni Almanbek alsın. Kant. Ağzı kızlar ortada oturuşsun. Erkekler çetke çıkıp, gözü baylanıp, giyin kayra gelişip, bir kızdı karmasın. Kimdi karmasa, uşol kızga үйlensin. Mından artkan kalırsın. Bu kanday deysinler, kız jigitler. Bari Osman'a makul dep kıykırıştı, cegeriktegiler. Bunu da bir hesap körölü. Kızlar ile bizi tandabastan, biz de kızlar tandap körölü, neşli jigitler. Gözleri baylangan çorolar, manas baş bolup, kayradan bal oynagan nemedey kızlarga gelişti. Kızlar alağan çıkpastan, 40 etpesten, 40'alaştırıp kalıştı. 40 batıp gözleri açıp durganday, kayradan özleri jaktırgan, karmagan kızlardı bir-birden karmap geçişti. Almanbek bu jolda Aruköy'ni karmaganda, anın türü buzuldu. Ulan nes, kayradan Kıtayga tuura geliptirmin, dep ökündü kız. Canı kaşaygan Arukey, Kanekey'ge açulgana kayrildi. Ejeke, tыңдачы, emne üçün kayra edip maga Kıtay tuş gelip жатат. Başka kızların bardın kırgız oladı eкен. Men başım boğulu nemedey Kıtayga kantip ketem. Şimdi sözüne Kanekey'den aябай açusu geldi. Bunday söz ekinci айтпагын. Gözümü jaktılap açıp karagın. Almanbek Arslan'dan başkalarının hiç kemçiligi yok. Al senin nadan dep oýap жатsa керек. Anı azıp tentip gelen Kıtay'da köңülümdü aynıtpagın. Çok ejeke. Elim Arukey adamdan kaçıp yürüp Kıtay'dan kelgen nadanga tiyiptir dep uşak kepti aytpayбы. Bu namus üçün tibeymin dep ötere jöllendi Arukey. Anın kөгөргөнүн көргөн Kanekey kayradan Almanbek'e geldi. Almanbek dedi al. Şimdime kafa oldu. Al kuğulup gözüne kara kız bolup görünüp jatat. Çındıgında bunun sirkedey buzuk jeri jok. Şimdi madaşıp jatat. Egerde anın suluğuluğun, sımbatın karasaң, bunun hiç kimden kemi jok. Ошондуктан таарынбастан өз жайына тим коюп, бир аз күтө тур. Алдап соолап, өзүңө имарып алдым. Ошондо жаңылышпаганыңызды көрөсүң. Себеби биздин эң сулуу, эң татынакай кызыбыз ушул. Ушул капкара кыз сизден да сулуу деп таң калды Almanbek. Мына, урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун.
Kayradan yol uçkanca salamat da kal.